Келиңиз эми сиздин ырларыңызга кезек берели. Абдан жакшы. Баягы биринчиден эми китеп жөнүндө сүйлөп аткандан кийин Аскар мени туура түшүнөт. Өзүмдүн биринчи акын тууралуу жазган ырларымдан кичине окуп берсем, баягы кайгысы жок жүрөктөн каалаганда ыр чыкпайт деп ар бир ырдын жаралышына өзүнчө себеп болот экен. Нуркан эже, сиздин кичине сөзүңүздү бөлсөм мүмкүнбү? Нуркан эже, сиздин китебиңиз мен үчүн турмуш сабагы достук дегенди чечмелеп берди дейт Забила деген окуй кетейин деп жатам. Достук дегенби? Ошол айтып жаткан Забила улап кетейин сенин сөзүңдө. Сага деген махабат бул китептин дээрлик көпчүлүгү махабат ырларынан турган менен мунун экинчи бөлүгүндө мына ошол Забила айткан достук жөнүндө, мамиле жөнүндө, адамдардын пейили жөнүндө, деги эле инсан жөнүндө жазган ырларым да бар. Анткени достук деген бул деген мен достукту ыйык тутам. Анткени дос деген бул жан дүйнөңдү сенин кайгыңды тең бөлүшө билген адам гана дос болот. Экинчиден мен ойлойм, сөөгүң менен бирге кетчү сырыңды бир гана доска айта аласың. Жолдошуңдан күтүшүң мүмкүн экен. Анча мынча саткынчылыкты дегендей, бирөөнү карап кетти, бирөөнү таап алды деп, бир туугандарыңдан күтүшүң мүмкүн экен, жарың күтүп кетти. А бирок баягы сырыңды тең айткан достордон эч качан жамандык күтпөйт экенсиң. Мына ошондой турмуш жолунда анча мынча кагуудан, турмуштун сыноосунан жазылган ырларым бар дос жөнүндө. Мен Забилага бул жүрөгүмдө чыккан дос жөнүндө ырды айтып берейин. Сиз ошол ырды баракты даярдап туруңуз. Мен эфирде окуй кетейин. Нуркан эже, мындан 7-8 жыл мурун Таласка келип той алып бардыңыз эле. Сизди той алып барганга дагы да болсо чакырсак болобу, Азиза деген кыз. Сөзсүз чакырган жерге барабыз. Кудай ошол ырыскыдан койбосун. Талас чергесинде мен аябай бир туугандай болгон үй бүлөлөр тапкам. Жамгыр чатабыз менен Шари апабыз баш болуп балдар менен көрүп отурса керек. Таласка барганда мен биринчи жолу барганда Манастын күмбөзүнө барып, Каныке эненин арбагына Куран окуп келип, анан айткан сөзүм бар да, таластык туугандар үчүн. Жакшы адамдын шарапаты менен туз буйруп насип этип, Талас чергесинин топурагын бастым, тузун таттым. Каныке эне Манас аты деп дилимде канча жолу айтсам, бүгүн биринчи жолу Куран окуп кайттым. Деги эле мен таазим этем, бүгүн Таластан төркүн таптым деп. Мен Таластан бир туугандар тапкам, азырга чейин үй бүлөлүк катнашым бар. Демек Талас чергеси мен үчүн ыйык-черлердин бири. Чакырсаңар барабыз. Анда дос жөнүндө бул башкача жазгандарым. Башка түссө жалгыз турар адам, жакшы жаман каптап өтүп арадан. Кечеги эле досторумдун көбү жок, абалымды бир кайрылып сураган. Күтүүсүздөн аска болдум ураган, чынар болдум көчкү тийип кулаган. Сыр бөлүшкөн жакындарым көп эле, табылбады көңүлүм дулаган. Тоо суусундай берекеси агылган, суусун элем чаңкаганга табылган. Тамчы сууга зар болгондо көрүнбөйт, дос дегенге ооруп турат кабыргам. Жараткандын сыноосуна макулмун, ак караны ылгап алдым, тазардым. Мезгил өтүп оомат кайра келгенде, дос жөнүндө башкача ыр жазармын деп. Анан ушул эле тематикага карата менин бир досум бар деген ырым бар. Нуркан эже, ырдап бербейсиз, Нурсуланыч Аксудан дейт. Азыр ырларын окуп бүтсүн, андан кийин Роза биз экөөлөп ырдаганды суранабыз. Макул. Досум бар. Тагдыр буйруп болбосоң да, түбөлүккө жан жолдош. Тагдырыма ыраазымын, табылганга сендей дос. Бул турмушта күтүлбөгөн окуялар жүздөгөн, жашоодогу жакшылыктан күдөрүңдү үзбөгөн. Сендей досум колдоп турса, жумуш жоктур бүтпөгөн. Бул турмушта алтын башка не күн түшпөйт таңгалар. Тең бөлүшкөн достору барда өчкөн жүзүң нурданар. Кайгы капа деңиз болсун, бир тамчыдай суугалар. Мындай асыл кудуретти көңүл сүйгөн дос да бар. Курбу курдаш, тууган урок, алган эмес касым бар. Бул турмушта кандай жакшы менин сендей досум бар. Чыныгы достор ооматың келип көкөлөп турганда кемчилигиңди таап ордуңа кое билет. Турмушта чөгүп бара жаткан кезде сага керектүү сөз айтып канат болуп бүтө билет. Кубанычыңды тең бөлүсө ал аска тоодой барат, кайгыңды тең бөлүсө тамчы суу калат. Мындай кудуретти мен айткандай чыныгы достор гана табат. Мен азыр сиздерге бир жакшынакай ыр окуп бергим келип атат. Бул китептин бактысы бар, анткени сага деген махабат жазылган киши бул ырлардын баарын билет да, ээсин тапкан десе болот. Мунун өзү чоң бакыт.
Көп акындардын жүрөгүндө кайгы жетпей калганы, айтылбай калганы, ошол ыр даректүү адрес боюнча барбай калганы да. А менде эң бир чоң мүмкүнчүлүк бар, бул Кудайдын кудурети менен ушул ырлардын баары кимге жазылган болсо биринчи ошол киши окуйт да. Ой. Бул да жакшы экен. Абдан кызыктуу маалымат экен бул дагы. Мен анда мага кандай кыргыздын мырзасы жагарын, кандай эркек жагары жөнүндө мага жагат деген ырымды окуп берейин. Нуркан эже көздүнүн көзү, сөздүн сөзү тийбесин, сизге ийгилик дейт. Мынакей, биздин дагы акын же болсо төкмө көрүүчүлөрүбүз СМС жөнөтүп. Сиздин Рахмат. Жакшы жан эргитет деген ушул да. Андыктан мен мага жагат деген ырды окуп берейин. Толгон айдай жарык нур бар көзүңдө. Касиет бар кубат берген сөзүңдө. Бул өмүрдүн кемчилигин толуктап, мен издеген асылдык бар өзүңдө. Пейлиңдин кенендиги марттыгы, жан дүйнөңдүн байлыгы да актыгы, Теңир сенден аябаган эч нерсе, мага жагат сабырыңдын сактыгы. Ар намустуу, улутчул да жан келет, актык үчүн ойлонбостон жан берет. Курманбектей ар намыска төрөлгөн, сенде эркек кылымдарда бир келет. Элим десе жанын үрөп элерген, жерим десе делбиримдей делбирген, кайда жүрбө, кандай күндө болбогун, амандыгың тилеп жүрөм жан биргем.